Туура тандоо, татыктуу жашоо. Улуттар биримдиги номер 8. Илимдин кандидаты десе көпчүлүгү түшүнбөйт экен да. Мен силерге түшүндүрүп берейинби? Эмгек сиңирген артист деген наамды алышат го. Илимдин кандидаты деген ошол экөө бирдей болот да. Ошол бул билимдүүлүк менен барган болот да. Ошонун даражасы бирдей деп айтылат. Мен Бактияр Марипович экономика илимдеринин кандидаты, доцент. Ош мамлекеттик университетинде мына 25 жылдан бери үзүрлүү эмгектенип отурат. Бизде Ош мамлекеттик университетинде 5000ге жакын мугалимдер бар. Ошонун арасында дагы мынакей акыркы учурларда өзүнүн бир жакшы тарыздерин көрсөтүп, мынакей сиздердин алдыңыздарда дагы аттанып отурат. Асанов Бактияр Мариповичке сөз берели, бир кол чабыңыздар, өзүңүздөрдүн колуңуздар келеби. Assalamu alaikum. Men тоодой болгон аталарым, энелерим. Былтыркы пандемия көп нерсеге сезимдерди ойготту да меничи. Былтыркы пандемия биздин чыныгы эң бизге баалуу болгон бул өмүрүбүздө ден соолук экен. Ден соолуктун канчалык бартуу экенин көрдүк да былтырчы. Акчалууларды деле көрдүңүздөр. Канчалык деңгээлде ушул ден соолуктун баркына жеттик. Бул ден соолук болуш үчүн ушул жашоо турмушунда бизге эң керектүү болгон шарт болуш керек экен да. Ошол шартты түзүп, анан ушул жерде өзүм окуп чоңойдук, туулуп өстүк шаарда, сырттан келбедик. Ушул көйгөйлөрдү көрүп чоңойдук да 30 жылдан бери. Мына шайлоолор деле болуп атат, кандидаттар келди, агын шайладык, кызылын шайладык. Мында карасак өзгөрүш болбой калды. Мен негизги нерсем мына агаларым, энелерим отурасыздар, инелерим жүрөсүздөр. Негизги нерсе бүгүн ойгоно турган момент келди бүгүнчү. Чын-чынына келгенде ушул малга чейин мына биз шаар мына жапалак деп статуска эле ээ болбосо бизде эчтеке жок экен мына. Мен чындап бир четти карап ыйлагым келсе, бир четти жиним келип атат. Себеби азыр ушул жапалак айылында мына таза суу деген нерсе бул 50% деген сөз бул туура эмес. Бизде саат менен берилет. Же туура эмес айтып атамбы? Ал дагы берилген жерлерде мына Соколок деген айылда вообще ал жакта эстебейт. Биз ошо агын суудан ичпей атабыз ушул малга чейинчи. Анан мына жол маселелери деп атабыз. Могул жерде газ маселелери, ушул маселелерди ким кылат эми ушул малга чейин? Биз ушул нерселерди көрүп туруп тура албадык. Мен чынын айтсам, өзүмдүн ишим бар. Бул жерде кызыга турган эчтеке жок гор кеңеште, шаардык кеңешке. Бул жерде негизги эле ошол бюджеттен бөлүнгөн, ошол биздин шаарыбызда кичине болсо дагы өзүнүн үлүшү болгон, ошонун артынан чуркап түшүш керек экен да артынанчы. Ошол нерселерди козгош керек экен. Азыр ушул мезгилге келдик биз. Шаар деген статусубуз бар, бирок эчтекебиз жок болуп атпайбы? Же мына освещение жок, же болбосо жолубуз оңдолбой атат, газыбыз жок. Балким мына суу маселелерин аз биз бул жакта отурабыз бардыгыбыз билбейбиз. Балким ал ишке киргизип ал деген аяктан бекитилгендир. Газ маселелери турат, турба тартылганына канча жыл болду. Ушул жердин айта турган болсо көйгөйлөр абдан көп болуп атат. Ушул малга чейин биз принцибибиз жок, ушинтип келе атабыз. Бирөөнүн сөзүн сүйлөй албай. Ал жерге барыш үчүн команда жакшы болуш керек. Ошол сүйлөй турган сөзгө артына чыгыш үчүн ошол сени колдой турган башыңда лидери болуш керек. Ошол нерселердин баардыгынан айланып өтүп, азыр ушул биз Мырзахматовду өзүңүздөр жакшы билесиздер. Канчалаган жакшы иштерди жасады. Улуттар биримдик партиясын мен ушул партиянын жасап жүргөн, анан принциптерин колдоп, ушунун артынан баратабыз буюрса. Кудайым ушул Аллахтан улук болбойлу, Аллахым ушул колдоп депутат болуп баркасак, ушул элдин, мына сиздердин себебиңиздер менен ошол жака барып калсак, ушул жерде көйгөйлөрдүн баарын чечем деп, ошол артынан бюджетке бөлүнгөн ошол ар бир үлүшүн карап берем деген милдеттемелерди алам. Сиздердин бул жерде чогулуп ушул бүгүнкү алтындай убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Азыр ушул учурда эле жогоруда айтылгандай эгин тегиндер башталып атат. Ошолорго карабай келип берип атасыздар. Эми чынында кимди шайлап алыш ал сиздердин колуңуздарда. Бизде мына ушул территорияда 4 кандидат коюптур. Мен мисалы мени шайлагыңыздар дебейм мен. Ушул 4 кандидат, достойный кандидатты бир кандидат тандап алышыбыз керек. Азыр 4кө бөлүнсөк дагы мурдагы эле учурлар келет. Ошон үчүн сиздерден суранамын. Келишип, ошол бизге, ушул шаарыбызга, мына айылыбызга иштеп берем деген эр азамат жигиттер турат алдыңыздарда. Колдоп алыш сиздерден.
Сиздердин колдооңуздар менен барсак, буюрса ушул айтып аткан жогорку мына көйгөйлөрдү чечем деп менин ошол сессияда айта турган ошол жерде көйгөйдү айтканга тажрыйбам дагы жетет. Колуман дагы келет. Ушул 20 жылдын тегерегинде алган билимимди, илимимди, баардык тажрыйбам колдонуп, мен ушул шаарыбыздын өнүгүшүнө салым кошом деп айта алам. Рахмат чоң. Депутат ушу элдин камын ойлогон, акылдуу, эстүү, ден соолугу бар, келечекте мындай көз карашы кенен, эрктүү, туруктуу, анан дене түзүлүшү да келишкен сулуу жигиттерден болуш керек. Мен ошондой деп ойлойм да. Анан эми мен көңүлгөргө туура келсе шайлагыла деп айтпайм, баарың шайлагыла. Биз ушундай балдарды шайлабай кимди шайлайбыз? Шайлап келдик го шумалга чейин. Шайлап келдик, эмне кылып берди бизге? Акыры биз ушу көчөдө жашайбыз, ушу жерде жашайбыз. Ошо биздин проблемаларыбызды, баягы жок нерселерди ушу бала билет да, же башка бирөө башка жактан келген билеби? Мунаны кичине бир ойлонуп туруп неме кылайлы? Өзүбүздөн чыккан депутаттарды шайлай албай, каяктагы башка жактан келгендерди шайлап, ошолордун кичине алдап койгон акчасын алып алып, анан алданып кала беребиз дагы. Аны бир күн жейсин, 2 күн жейсин, анан алданган боюнча калабыз. Мына ошондойго барбайлы. Эми туура тандашыбыз керек да. Бактияр өткөндө бизде мына жерде Ноорузда отурсак, ал жерде дагы өзү сүйлөп берди. Биз абдан түшүндүк. Эмгек кылайын дейт. Ушу эл үчүн эмгек кылайын деп аябай аракеттенип атат. Ушул баланы колдоп алайлы. Ийгилик каалайын ушу Бактиярга. Колдоп берели, Кудай кааласа ошо шайлоо күнү шайлоого баарыңардын келишиңерди сөзсүз катышкыла келип, өзүңөрдүн добушуңарды берип кеткиле. Номер 8-чи. Келечекте кыргыз элибизге жардам берчү, сиздердин бул жана апа айтып өткөндөй ушул айыл эле эмес, деги эле кыргыз элине жардам бере турган чыган жигиттердин бири экен. Ошону колдоп берүүгө биз дагы жардамыбызды кошуп келдик. Бул баланы биз азыр эле көрдүк, бирок чындыгында сиздер ишене турган бала. Кыргызстандын кайсы жеринде болсо мен чакырып кетет элем, мен неги саясатка чыгып койгон болбойт элем. Бүгүн ошо улуттар биримдиги боюнча биздин компанияга ошо Жалал Абадтан лидер Кубанычбек Эгембердиев жардам бергенде мен ал кишини дагы Фейсбуктан деле тааныймын. Ушул азыр көрүп туруп, Аллага шүгүр дедим, кыргыз элим ойгонуптур. Андыктан биздин компаниянын деле кийинчерээк билесиздер, бардыгыңыздарга эсенчилик. Ааламда бардыгы кыргызстандыктар бактылуу болсун. Ушул ааламда жашаган ар бир секунда бакыт. Бардыгыбыз бакыт менен, рахат менен жашаганга Аллахым өзү насип этсин. Рахмат. Иштериңе ийгилик менин. Бирок партиянын жакшы адам жетектеген партияда келсин. Ошол кишинин Мырзахматовдун кылган эмгектерин жакшы жагын алсаң эле сен көгөрөсүң, Кудай кааласа. Иштериңе ийгилик. Шаарыбыздын келечеги үчүн Мелис Мырзахматовдун партиясын шайлаш керек, өзү баарыбыз эле билебиз го. Айылыбыздын келечеги үчүн, өзүбүздүн айылыбыздын келечеги үчүн ушул Бактияр Байкебиздин партиясын шайлап бериңиздер. 11-апрель күнү адашпай барып номер 8-чине тандап белгилеп коюңуздар. Сиздерден ошону суранам. Мына жакшы сөздөрдү айтты, жакшы мындай ойлорду айтышты. Бизден бөлөк деле ушу биз деле ошол оюбуз, ниетибиз ушу баланы жакшы ниет менен, жакшы тилек менен чоңойттук, окуттук дегенде ушу даражага жеткиздик. Эми Алла Таала, Кудай Таала өзү айткандай элдин колдоосу менен ошол жерге барып калса, Кудайым силерге кызмат кылат. Биринчиден. Анан бул партиянын мына жана эне айтып кетти. Ак ийилет сынбайт экен, Мелис Мырзахматович ошол убакта тынар деме кудулу бар го. Мелисбек баштаган мынандай көпөрөнү мынантип бүтүрүп коюшту деп дагы жүрөт жана немелерде. Буга айткандай алай жолуна биздин датка неме абалды коюп, аэропорттон келген конок мыймандарга манас атабылды коюп койду. Мына келип сурабыз деп ат жандар жигиттери менен. Араван жолу менен ош жолдун ортосуна биздин Барсбек атабылды койду жан немелери менен, желеттери менен. Бул эң жакшы неменин Мелисбектин немелери, иштери, ийгиликтери. Zamanımız tınç bolsun, eli jurt tınç bolsun. Uşu Allah'ım koldoп,
себепкер сиздер колдосоңуздар Алла биз себепкер болуп Аллам өзү жар болсун ушу депутат болуп ошонун эртеси ушу белгилеп той кылайлык. Кандай көйгөйлөр бар айтыңыздар, кандай көйгөйлөр? Биздин мындай көйгөйлөр бар десеңиздер, Бактияр Маратович ошолорго жооп берсин. Анда эмесе бир суроо жооп кылайлы, келиңиздер. Кудай ак жол берип өтүп калсаң, ушу бизге эң негизи 28-ди бир неме кылып берчи. Жаман жададык. 28-ден жададык. Ооба. Шаарга барып алып 1 саат турабыз. Жана Зайнабидин остановка болсо эмне? Белибиз ооруп, түйүнчөгүбүз кармап отурабыз. Ошол эң негизи бизге керек болсо ушу 52-ни кошуп бериш керек эле да. Биздин 52-ни 28-де тээп чыгарып ташташканда. Азыр ошону кайтарып берсе, Соколок менен бизге эң сонун болмок да. Çağırda işte men bir nevrem dağı. Şu itlerden korkup itler talagan günü hem bolutar. Saat menen saat 7:30'da gidet işke. 7 saat 7:30'da dilet. Ötte kıynalı otat oşoyuz. Marşrut çok değil. 2 saat durdum dep gece. Geleceksin hazır. Su taza su mına hazır alp barışı bala aytты. Үйүнөн ар бир үйүнөн таза суу чыгып турат. Мен шаарлыктын дешке уялам да. Кээ бир райондорго барыпчы, мен шаарда жашайм дегенге. Ошол үчүн сенен сураныч, Кудай бирсе өтөсүң. Ушул биздин айылдагы калып кетпесин. Ушул жол, освещение, таза суу, анан маршрут боюнча. Hazır her biri kudu kılvalı büyüğüne kanalizasyon kılıp versin bak bulam. Oy Bercoğlu sası öldü Bercoğlu. Her gün büyüğün elinde kudu kılvalı şöyle. Ce su nemi ol boyut, ce ol bol boyut em. Bercoğlu'nun artta uçumda öyle. Bahtiyar yukam uşullar diyem kılgın su taza su kanalizasyon girgizip ver, sivet koyup ver. Meni burçakta dep koyup koyma, meni eşim aldım koyup koysun silet. Al көйгөйлөрдү ошол депутаттар чечет турбайбы? Ал депутат колдоодон өтсө чечилет, колдоодон өтпөсө чечилбейт. Эми өзүңүздөр анализ кылыңыздар. Ошон үчүн дагы ошол нерсеге кетип атабыз. Кудай буйруп, ушул көйгөйлөр жүрөктүн могул жерде өйүп келип атат да. Ошон үчүн аттанып атабыз чын-чынына келгенде. Ал жерде депутаттыкта айлык жок. Ушул элге иштеп берейин, Аллах ыраазылыгы үчүн эң биринчи максатым ушул 20 жылга чукул алган илимими, тажрыйбамды ушул колдоюн деп ушул элге үн болоюн, көпүрөсү болоюн, элдин көйгөйүн карайын деп баратам мен, ачык. Аллахтын алдына айтып коеюн сиздерге. Мен бир байлык же ошол жерден бир нерсе табайын деген жерим жок. Эң биринчи ушу элге кызмат кылайын деп баратам. Кудай буйруп эртең депутат болуп барып калсам сиздердин себебиңиздер менен ушул айтып аткан көйгөйлөрдү канализация болобу, таза суу болобу, газ маселеси болобу, баардыгын ошол жака съезде ошол жерде берилген көйгөйлөрдү коюп, ар бир мисалы эмнеге бул жапалактын өзүнүн дагы ал жерде үлүшү болот. Ошол үлүшүн бөлдүрүп, ушул жапалак айылдын өнү өсүшүнө мына жерде азыркы биздин кийинки келечектер болуп атат. Келечек жаштарда атабыз. Жаштарга эмне көрсөтүп атабыз? Эчтеке жок азыр биздечи. Кийинки жаштарга эчтеке жок. Ошол жаштарга дагы шарт түзүп беришибиз керек. Мына жапалакта жалпы мына канча шайлоочубуз бар мисалы. Мына бизде мына ушул эле округда канча сайдигибиз бар, мына өзүңүздөр айтып көрүңүздөр. Көйгөйдү ушул майдалайлы. Же бир сайдигибиз жок. Же бир эле мектебибиз бар экен. Азыр шайлоочунун саны 2,5 миң болуп атат ушул округда. Бир сайдигибиз барбы азыр? Мына көйгөйдү айтайын. Билим берүү тармагыбыз каяка кетип атат? Эгерде биздин мына жаштар деп атабыз. Биз эгерде ушул кийинки жаштарды ушул билим деңгээлин көтөрүп, ушуларды көрсөтүп, шарт түзүп бербесек, анда биздин улутубузга оор мындай кыйынчылык күтүп турат андачы. Ошон үчүн могул жерде азыркы айтылып аткан маселелердин өтө мындай жүрөктөн чыккан сөздөр, бул сиздердин алдыңыздарга мен даярданып келбедим, өзүмдүн жүрөгүмөн чыгып атат ичимен. Көрүп чоңойдук. Ошол нерсени чечиш үчүн ошол сиздердин себебиңиздер керек. Сиздердин себебиңиздер менен Аллахым ошол жака буйруп калган болсо артына түшүп, ошол бюджеттен бөлдүрүп, ушул жака эң биринчи бизге эмне керек экенин тактап туруп, сиздердин алдыңыздарга макулдаштырып ошол иштерди жасайбыз деп мен сиздерге сөз берем. Мына Бактияр чоң жолго аттанып жатат. Жолуң шыдыр болсун балам, жолдошуң кызыр болсун. Кудай сага өмүр берсин, ден соолук берсин, үй бүлөңө тынчылык, аманчылык берсин.
алганың менен ушу бактылуу талайлуу өмүрдө ушу жашаганга насип эткен болсун. Ооматыңы берсин, жолуң ачык болсун, дагы бир сыйра. Ушу элдин кызматын кылып, ушу бактылуу жаштардан болуп жүргөнгө насип эткен болсун. Пешенеңе ушу элиң, журтуң, атаң, энең, тууган уругуң баары тынч аман болсун. Амин. Аллаху акбар. Оштуктар эл достугу, улуттар биримдиги үчүн. Улуттар биримдиги номер 8.